Дасарысбек, сиз депутаттарга чекти коюп атасыз. 2 минут 10 секунд деп. Жооп берүүчүлөргө да бир чек коюбойдубу? Жакында 2 жыл болот премьер-министр болгонуңузга. Бир да жолу мен сизге кирип, бирдеме суранган эмесмин, туурабы? Туура. 1500дөн ашык эшектин териси кармалат. А болуптур эми, кетиптир. А эти каякта? Аны эмне, кафелерге таратып бердикпи? Экология боюнча Бишкектеги мына биз көрүп атабыз. Экологиялык катастрофага биз баратабыз. Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кирди. Бир-эки кытайский компаниянын өзүнүн прибыли пайдалуу же 1 миллион элдин ден соолугу жогоруп турат. Буну караш керек деп приоритетти. Эки жакты да караш керек. Жок, биринчи кезекте мен ойлойм, элдин ден соолугу жогоруп туруш керек. Экология боюнча 900 миллион сом каралган, көбүнчө эмгек акы. Бирок Бишкектеги мына биз көрүп атабыз, экологиялык катастрофага биз баратабыз. Шул боюнча бюджеттен кандай чаралар болот? Бюджеттен акча көрсөтүлгөн эмес да. Мүмкүн биз түнкү сааттык тарифтерди субсидирование кылабызбы, Монголиядай, башка өлкөлөрдөй? Көчө күнү Бишкек шаарында смог боюнча семинар өткөрдүк. Билебиз, бул өтө көйгөйлүү маселе. Смог көчөгөн эл аралык уюмдар катышты. Бизден урматтуу вице-премьер-министр катышты, депутаттар катышты. Ушул маселени карадык. Келечекте буга чоң көңүл бурсак болбойт. Бишкек шаарында мынакей бүгүнкү күнү 400 миңден ашык автотранспорт жүрүп атат. Күнү 3 миңден ашык микроавтобус чыгат. 28 котельный көмүр менен жагылат. Ушуга байланыштуу нерселер боюнча шаардын тегереги бүт бар конуштар аларда көмүр менен жагат. Эми чечүү максаты газификация кылыш керек. Анан кийин бул бизде лимит бар, электроэнергия пайдалануу боюнча 700 киловатт деген. Ушуну кичине көбөйтүп берсек, ушу жакшы жардам берет беле абанын тазаланышына деген ой максаттар бар. Азыр мен ниеттерди угуп атам да, өкмөттүн позиция так жок. 20-жылда анда экологиялык абалы терс болот. Туурабы? Эми кыйынчылыктар бар. Премьер-министр жооп берсе жакшы болот эле. Биз Өкмөттүн позицияны так айтып. гелия коллекторда койгонго багыттап атабыз бүгүнкү күнү. Хорошо, так жооп жок, Ниеттер. Үчүнчү, эл аралык конвенция майыптардын укуктары жөнүндө бир тыйын көрсөтүлгөн эмес. Бирок ошол эле кезде бизде мыйзам бар. Сурда котормучулар жөнүндө. Азыр Минсоцзащита токтомду чыгарып атат, бирок Минфин, Минэкономика каршы чыгып атышат. Себеби 8-9 миллион сом жок болгондуктан. Ошого Мухаммедкалый Душкевич, акчаны тапсаңар жакшы болот эле да. Муну карайлык. Бул, по-моему, биздин колубуздан келет. Чечебиз муну. Келет бул. Чечебиз. Оңойлуу. Рахмат. Чоң рахмат. Бишкек шаарын алсак, смог маселесин көтөрүп атат да. Мына смогко жана жакшы жооп бере албай койдум. Айтсаңыздар, 60 миллион доллар климатический фонддон алынды деп атат. Ошолор кайсы жакка сарпталат? Абдрахманович, ал каражат башка багыт келген, жашыл климаттык фонд аркылуу. Бирөөнү Всемирный продовольственный программа 9-6 миллион, бирөөнү ФАО 50 миллион келген да. Ал башка багыттарга жумшалып турган акча. А смогко эми жалпы чогуу иш-аракет кылбасак болбойт. Түшүнүктүү. Анда мындай, Мукан Шекевич, смогтун жеңүү дагы бир немесин сиз өзүңүздүн чечимиңизди чыгарыңыз электромобиль боюнча. 2020-жылы канча акча каражат каралды, кандай иш-чаралар каралды жана реалдуу бир 2-3 заправка ачып бир мындай көрүнүш болобу? Реалдуу машиналарды алабызбы? Болот. 2020-жылы. Жакында чечим талкууладык. Биз өзүбүздүн колубуздан келе турган, мисалы үчүн мамлекеттик машиналардын бир бөлүгүн өткөрөлү. Кайра сатып алым баары тең жанагы электромобиль сатып алгандай кылалык. Анан ошого инфраструктурасы түзүп берели. Бул биринчи кадам болот деп ойлойм. Экинчиси, салыктан бошоттук да, электромобилди алып келе турган бизнес болсо дагы, өндүрүш койсо дагы салыктан бошолот. Бу да мен ойлойм абдан чоң жол болот. Анан коомдук транспортты өткөрүш керек. Мисалы үчүн азыр мынакей маршруткалар жүрүп атпайбы? Ушулардын баарына биз азыр талап коюшубуз керек.
ошолор лицензия алып маршрут аларда ошолордун баары тең ошондой электромобилге басым жасаган, ошолорго көбүрөөк көңүл бөлгөн механизм таап келишибиз керек да. Демек 20-жылы бул сөзсүз болот экен, э? Болот. Анан экинчиси жана түтүн боюнча да. Мен былтыр Бишкек шаарынын мэриясынын коллегиясына барганда айткам. 3 булагы бар да бул түтүндүн. Бирөө автомобиль, эскирген автомобилдер келет, түтөйт, бул бир. Экинчиси жолго карьерден алып келип эле сээп атат. Мына карасаңыздар, өйдө жактан, тоо жактан түшүп келатканда машинаны айдасаңыз бүт чаң. Өнүккөн мамлекеттер кумду жууп туруп себет. Анан кайра чогултуп алат, складтан алып барып коет, кайра сезону келгенде кайра себет. А биздики карьерден алып келип эле топурактай сээп атат да. Бул бир болот. Экинчи булагы чаң алып келип атканда, биздин новостройкалардын көбүндө бүт баары баткак. Алар жуубай кайра шаарга, садикке келип атат, центрга, жумушка келип атат, мектепке келип атат. Бул үчүнчү булак болот. Анан сөзсүз түрдө мынакей азыр эшикке чыксаңыздар, түтүндүн от жаккан бизде жыл массивтери көп да. Мына ушуну биз газга өткөрүшүбүз керек же электричество өткөрүшүбүз керек да. Мен ойлойм газга өтүшүбүз керек деп. Себеби дегенде Газпромдун өзүнүн жетекчиси менен сүйлөшкөндө да айтып атат, бизде уже механизмдер келатат. Даже ошол жылуулугун дагы газга өткөрөлү деп. Мына 3 жак менен чечсек болот. Мухан Шекерович, ушул боюнча сиз жок элес, Кубат Айылчевич бар эле, мен айткан элем да, газды азыр элге өткөзүү кыйын болуп атат, эмне үчүн ал кымбат болуп атат. Газдын өзүн өткөзүш 30 000, печкасын өткөзүш дагы 30 000, 60 000 азыр жок. Ошону рассрочка, ошол эле счет газа рассрочкага сүйлөшүп бербейсиздерби деп сунуш кылдык эле, эмне болду ошонун жообун айтып. Мен мындай деген оюм болуп атат. Буга өзүнчө бир финансы каражатын кредит катары бериш керек. Газга өткөрсө, мына 40 000, 50 000 алсын, газга өткөрсүн, бир 4-5 жылда төлөп койсун. Туура. Айлыгына байлап, пенсиясына байлап, өзүнүн доходуна байлап. Мына ушул жол менен кетсек туура болот го деп. 2020 ушул болобу? Баштайбыз. Баштайсыз. Эл угуп атат, рахмат сизге. Урматтуу Мухаммед Калдышекевич, 2020 жылы 1 январдан баштап Кыргызстанга мындай экономикасына, элдердин жашоо шартына таасир бере турган 3 эреже кирип атат. Биринчиси, сырттан келген Евразиядан сырткары машиналардын растамашкасы көбөйүп атат. Экинчиси, Кыргызстандан сыртка чыккан, Россияга кетип аткан товарларга маркировка талап кылып атат Евразиянын территориясына. Үчүнчүсү, буга чейин биз Евразияга киргендеги бай алып аткан жеңилдиктер жок болуп атат 166 товарга. Бул бюджет толтурууга да зыян болот, кедергесин тийгизет, элдин жашоо турмушуна дагы чоң эле бир тоскоолдуктар болот да. Кандай бунун жолун кантип карайсыздар? Кантип жеңил өтөбүз ушу 3 нерседен? Абдугапов, уруксат берсеңиз, Жеңиш Парпиевич жооп берсинчи. Ушул маселелер боюнча өзү катышып иштеп жүрөт. Урматтуу Абдугапов Мамат Расулович, чындыгында 2015 жылы Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде бир топ мындай өткөл мезгилге колдонуучу ыкмалар менен кирген. Анын ичинде бай сиз айткан машиналарга дагы жеңилдик берилген. Бирок 2015 жылы ошол өкмөттүн токтому менен кол коюлган жободо, убактылуу жободо негизинен көп деле жеңилдик болгон эмес. 2018 жылдын 10 июлунда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 317 токтому менен ушул бирдиктүү таможня пошлиналарга жеңилдиктер киргизилген. Ушул жеңилдиктер мына быйылкы жылдын 31 декабрына чейин иштеп атат. Быйылкы бул көрүнүш 1 январь 2020 жылдан бир бардык Евразия экономикалык биримдикте мамлекетте бирдиктүү бир коэффициент менен алына турган болду. Бул бүт ошол Евразиялык экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин чечими. Ал эми цифралар менен карап көрсөк, урматтуу Жеңиш Парпиевич, түшүнүктүү. Бул эми тоскоолдук жаратып атпайбы? Маркировкаларды эмне кыласыңар? Мына азыр бизде швейниктер Россияга товар жөнөтүш үчүн маркировка киргизип атат да. Аны даяр эмес көбү. Маркировка боюнча бизде өкмөттө жумушчу топ түзүлүп, жумуш жүрүп атат бул боюнча. Не жумуш жүрүп атат? Бул маркировкада программдык негиздөө керек.
инфраструктура керек. Бұл дағы чоң бір мындай негізі фискализацияның бір чоң бөлімі да маркировка. Азғы мезгілде арқандай варианттар қаралып отады. Россия мамлекетінің тәжірибасы, же Қытай мамлекетінің тәжірибасы. Ошол бойынша біз мына жақынғы Евразиястың отырымында біз Россия мамлекетімен бұл жөнді сүйлөшөбүз. Негізден азыркы мезгилде алдын алуу иштер жүрүп жатат. Жок, эмне деп сүйлөшө жүргүзөсүңөр? Бир ай калды да, биздин швейниктер товарын жөнөтө албай калат да. Буга чейин эмне кылып аттыңар? Жок, Абдуахап Мамадрасулович, бул жерде маркировка бул өзүнчө белгиленген товарлардын түрлөрүнө берилет. Анын ичинде швейный продукция азырынча жок. Дагы бир кайталап коюңчу. 1 январдан Швейяга маркировка жок деп катуу айта аласызбы? Анткени швейниктер баары айтып атат, бизге кирет экен деп. Жок. Айтып коюңуз мына катуу ушуну. 1 январдан швейный продукцияга маркировка жок. Качан кирет алар анда? Ал боюнча срокторун белгилейбиз, ушу жумушка карап туруп анткени коюлат сроктор. Ар бир немеге товардын продукцияга өзүнчө. Рахмат, түшүнүктүү. Баягы 160. Мамадрасулович, мен айтып коеюнчу. Азыр биз менен чогуу өнөктөш мамлекеттердин биргелешкен кандай маркирлөө болот, кандай стандартта болот, анан бул жанагы маселе бар да, прослеживаемость депчи. Баягы товардын жүрүшүн көзөмөлдөөчү. Ошол стандартка кайсы экенин тандап бүтө элекпиз биз. Ошон үчүн дагы убакыт бар да. А бирок өзүбүздүн ичибизде биз даярдап атабыз. Мисалы үчүн Мегаком компаниясы жанагы фискализация боюнча ошо маркерлөрүнү прослеживаемостьти карай турган оператор болуп атат азыр. Ал жерге да биз адисти алып бардык. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Бул жалпы да биздин эле товарды чыгарбай койгон механизм азыр келе элек. Рахмат. Экинчи суроо. Мына азыркы убакта мына кече 17 ноябрда Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кирди. Өкмөттүн тез арада кыла турган эмне иш чаралары бар ушуну азайтыш боюнча? Анткени 1 миллион эл биздин бала чака ошону жутуп атат. Азыр жаш балдардын жөтөлү көбөйүп атат ошо кир абандарынан. Тез арада эмне бир иш чара кылып ушуну азайта аласыңар? Абдуахап Мамадрасулович, биз жана мен Марлен Абдрахманович берген суроого жооп бердим. Муну тез арада чечкенге азыр мүмкүнчүлүк жок, ачыгын айтышыбыз керек. Себеби дегенде отунду колдонгон жарандарыбыз кээ бири чүпөрөк жагып атат, кээ бири резина жагып атат, кээ бири көмүр жагып атат. Бул бирөө болуп атат. Экинчиси машина жүрүп атканда чаң. Аны да биз стандартка алып келишибиз керек. Жолдордун баарын асфальт кылышыбыз керек. Үчүнчүсү жана машиналардын эскирген машиналардын түтүнү чыгып атат. Төртүнчүсү жанагы чаң жолго сейип аткан, туз менен кошуп аткан топурак, кум өзү ошондон да чаң. Төрт булагы бар да. Буларды чечиш үчүн биринчи кадамыбыз эмне болуп атат? Электромобилди көбөйтүшүбүз керек. Коомдук транспортты электромобилге өткөрүшүбүз керек. Мына биз азыр чечим чыгарабыз жакында. Биз мамлекеттик кызмат минген машиналардын баарын электромобилге өткөрүшүбүз керек. Мындан тышкары өндүрүштү электромобилге коюшубуз керек. Өндүрүшкө мына азыр бизде салык жагынан бардыгынан бошоттук. Электромобилди коем, өндүрөм дегенди бардыгын бошоттук. Мына ушундай гана жолдор болбосо аны быйыл чечип коем десем анда туура эмес болот. Анда мен сунушум берейин. Биз мыйзам долбоорун чыгардык. Эгер тез арада чечим берсеңер, Кыргызстанга мына кир абанын 70% Бишкектеги автомобилдерден болуп атат. Автомобилдерде сапасыз бензинден болуп атат. Силер Евразияга кат жазып, Кыргызстан сапасыз бензинди колдоно берсин деп 2023-кө чейин жылдырып алдыңар, бирок Россия, Армения, Беларусь, Казакстан бардыгы запрет кылды. Биз мыйзам долбоорун киргиздик, К2, К3 запрет боюнча. Ушуга тез арада чечим бергиле, биз ушуну колдоп берели. Мына ошондой тез арада бул чечиле турган нерсе болот экен. 3 окууда фракциялар колдоп берсе. Негизги нерсе 70% автомобилдердин сапасыз бензинден болуп атат. Колдоп бере аласызбы ушуну? Мындай кылалычы, муну талдашыбыз керек. Себеби дегенде К менен жанагы 1 менен 2 менен чыгарган бизде чоң производство бар да. Алар сыртка сата берсин, Афганистанга, Тажикстанга. Ошону чечели, каяка сатабыз, рынок каяка. Бул жерде 1-2 кытайский компаниянын өзүнүн прибылы пайдалуубу же 1 миллион элдин ден соолугу жогору турабы? Буну эми караш керек да, приоритеттичи. Эки жакты да карашыбыз керек. Жок, биринчи кезекте мен ойлойм, элдердин ден соолугу жогору туруш керек. Буга силер өкмөт эгер элди ойлосоңор, буга чечип беришиңер керек. Мыйзам долбоорун биз чыгардык, буюрса буну чыгарабыз. Макул, талкуулайлы. Мухаммадкалый Дөшекеевич, кыргыздын жакшы сөзү бар. Тону жокко өзүм барам, тону жокко салам айтам, өтүгү жокко өзүм барам депчи. Жайды жайлай, мен жогорку кеңеште өкүлү жок аймактардын баардыгын кыдырып чыктым. Чоң Алай, Чаткал,
Актала, Нарын, Московский район түпкө гана барган жокмун. Курманбек Сапарович бар экен аяктан. Анан ошол жактагы элдин көйгөйүн угуп, бүгүн сизге ошолорду айтайын дедим. Сиз өзүңүз жазып алсаңыз. Чоң Алай деген сиз барып кеткен экенсиз. Сизден кийин мен барып кеттим. Ошол жерде Ачык суу деген айыл бар. Мектепке кирсек, мектептин ичинен сырт көрүнөт. Илгери биз Сакманда койлорду кушеткага алып туудуруп чыгалык го. Буржуйка коюп. Ошентип буржуйка менен окуп атат. Билим берүү министрин ушул жерден айттым эле, барып кетиңиз деп, жол кере таппай атабы, же жолу чыкпай атабы бара албай атат. Ушуну бир карап койсоңуз, анан ушу Чоң Алай районунда маданият үйү жок экен. Биз ошо маданият үйүндө Жанар Акаев, Элбар Асрабалдар менен барып жыйын өткөрдүк, үстү кылайын деп турат да. Экинчи, сиз жакшы билесиз, биз бала кезде лимонад менен ак суу иччүбүз. Ошол ак суу билесиз да. Кепер арык, чоң арык, Мураки, Акторпок, анан Кызылдыйкан. 5 айылдын 5 жылдан бери таза суусу жок отурат. 30 миллион сомго проект менен айылдын чекеченине суу алып келген, андан бери суу алып келген жок. Илгери булар ак сууну жатып ичкенде биз сатып иччүбүз да. Азыр биз жатып ичип алсак эле сатып ичип атат да. Ошол таза суу маселесин караңыз. Дагы бир маселе бул Нарынга баргам. Нарындагы бул жогорку кеңеште өкүлү жок экен, депутаты жок экен. Эгемендик алгандан бери ушул жерде бир дагы мектеп, бир дагы бала бакча пайдаланууга берилбептир. Сиз билесиз да, 2 президент окуган Чкалов мектебин. Роза Исаковна дагы Аскар Акаев ошол жерден билим алышканда. Бир жак корпус аварийный, МЧСтин заключениеси бар экен. Анан башка 2 мектепти билесиз. Бирөөсү болсо дүкөн болчу да, бирөөсү болсо аткан болчу. Ошол жерде балдар окуп атат. Ушу Теңиртоонун өзүңүздө Теңиртооңуз бир мектепти суранышты барганда. Ушу жок дегенде бизге борборго бир мектеп куруп берсин. Чаткалдын Каныш кайылындагы мектептин артын жыгач менен тиреп коюптур. Ошону көргөзүп, мына ушуну көрүп өкмөт башчыга айтып барыңызчы деп, анан Чаткалдын акими 7-жыл отурат дейт ошол жерде. Ал чарчабаса дагы эл чарчап калыптыр адан. Ошонун маселесине бир карап көрүңүз. Дагы бир маселе Актала. Акталанын эми жолун сиздер көрдүңүз болуш керек. Биз барардын алдында президентибиз барып кеткен экен. Атаң көрү асфальттай салыптыр, тешиктерин баарын жабап салыптыр, бирок ар жагы чаң чыккан жатат. Анан Тоголок молдонун мечити, Тоголок молдонун эски үйү жаанын алдында калып сакталбай турат. Ошо маданият министрлиги ушул Тоголок молдонун атабыздын деле барып туруп жайын көрүстөрүн бир көрүп койбойсуңарбы? Ошонун музейин, мечитин көрүп койбойсуңарбы? Эмки жылы 150 жылдык мааракеси болот экен. Ошону планга киргизип коюңуздар. Мына бюджетти биз бекеттик эмес, титулду сиз бекеттик экенсиз да. Ушул 4 сунушумду айтам, Мухаммед Калдыш. Өзүңүз көзөмөлгө алыңыз. Рахмат. Жазып алдым. Рыскельчинович, баарын жазып алдым, көзөмөлгө. Рахмат, кийинки сөз депутат Шайназаров Тынчтык Ибраимович. Рахмат, урматтуу төрага. Урматтуу Мухаммед Калы Дүйшекеевич. Жакында 2 жыл болот премьер-министр болгонуңузга. Бир да жолу мен сизге кирип бирдеме суранган эмесмин, туурабы? Себеби жумушуңуз көп. Кирип ашыкча бир тоскоол болбойм деген ойдо мен бир да сизге кирген эмесмин, чалган да эмесмин. Андай кылганымдын себеби кол астыңызда мамлекеттик органдардын жетекчилери иштейт. Биз аларга кайрылабыз. Мамлекеттик органдын жетекчиси сөз бергенде ошо сөзүндө туруш керекпи? Бул сизге суроо. Туруш керек. Да. Эгерде жасай албаса, ал сөздү бербеш керек. Себеби кол астыңызда иштеген жетекчилердин кол астында 1000 деген кызматкерлер бар. Мисалы, аргументированный жооп, положительный болобу, отрицательный болобу, мен аны сый менен кабыл алам. Бирок кээ бирки учурда сиздин министрлериңиз, жетекчилер айткан сөзүндө турбайт. Бул жалганчы деп мен аларды ушундай бир эсептейм да. Анан азыр контрабанда деп айтып калдыңыз. Жакында 1 жыл болот. Мына чек ара кызматынын жетекчиси отурат, ошо кызматкерлерге рахмат, эгерде алар кармабаганда контрабанда кетет эле. Мен даже уялып калдым, Мухаммед Калы Дүйшекеевич, бул теманы 1 жылдан бери көтөрө берипчи. 1500дөн ашык эшектин териси кармалат. Нарында. Ага документтерди артыңызда отурган ветеринарный кызматтын жетекчиси Жумаканов даярдап берет. Ошо документ негизинде кетип атканда ал кармалат. Мен бул кишиге канча деген суроолорду бердим. А болуптур эми, кетиптир. А эти каякта? Аны эмне, кафелерге таратып бердикпи?
Где акт о захоронении, об уничтожении дегендейчи? Каржы полициясы кылмыш иш козгоду. Жыйынтыгы менен кыскартып койду. Мен 2 жолу запрос бердим. Орун басар Жамгырчиев деген бар экен. Мага мынандай жооп берип койду да, козголду анан кыскартылды деп. Мухаммед Калдышекевич, мен 14 жыл андай маалыматтарды жазып жүргөм да, мени алдай албайт да. Эми жыйынтыгында убакыт кетип атабы? 1 ай күтөм мен ал жоопту. Мына жакында 1 жыл болот. Азыр мен башкы прокурорго кайрылдым. Мага так маалымат бергиле. Ошол жумуш боюнча күнөөлүү мамлекеттик кызматкерлердин кыймыл аракетине юридикалык баа бергиле. Күнөөсү жок болсо күнөөсү жок, күнөөсү бар болсо күнөөсү бар деп. Жок дегенде бир жооп бериш керек да. Игнорировать этпейчи. Анан эми мады боюнча мына таза суу канча? Мына президентибиз баягы сиздердин стратегияңар боюнча таза суу менен камсыз кылабыз дейт. Мадыдагы таза суу кеткен трубалар бүгүнкү күндө ачык. 10 000 сом кетет ошону жаап койгонго. Канчадан бери айт? Жана эшектин териси менен эти жөнүндө аны жооп берип коем. Урматтуу Тынчтак Ыбрайымович, бул жөнүндө маалыматты бергенбиз. Бул туура. Кытайга кетип бара жаткан малдын териси менен ошол жанагы ошол компания өзү кошуп алганда, буга биздин эч кандай тиешебиз жок. Биз буга ветеринардык сертификат жазылган эмес. Муну ошол жерде кармаган, эгерде ветеринардык сертификат жазылса, биз кетирсек, анда биз жооп берели. Бул биринчиси да. Экинчиси, Тынчтак Ыбрайымович, экинчиси бизде түрү чыгарганга уруксат берип атабыз, ошол бизде союлуп кетпесин депчи. Бизде союлуп, анан эттери баягыдай бир 2015-жылы ушундай факты кармалбады беле. Ошого жол бербөө максатында биз түрү уруксат берип атабыз. Эгерде ким чыгарам десе, баары кайрылат. Ага түрү биз ветеринардык сертификат жазып беребиз. Ветеринардык санитардык талаптарга ылайык. Ал эми берки эшектин териси кармалган боюнча биздин сертификатыбыз жок. Ага биз жазган эмеспиз. 10 секунд отурсаңыз бересиз ордуңузга. Мунун 10 секунд берилдесе ордуңузга отурсаңыз. Урматтуу премьер-министр, биринчиден ал жерде малдын териси болгон эмес, ал жерде андатыр. Андатыр каяктан? Анан кийин андатыр деп туруп, анын ичине эшектин терисин коюп салып атат. Чек арада чыгып атканда Рахмат. Мухаммед Калдышекевич. Мен жооп берип коеюн. Бул жерде андатырдын териси туура, андатырдын терисине жазылган. Ал Казакстандан кирген бизге. Бизден транзит болуп кайра Кытайга чыккан. Ага ветеринардык тастыктоо сертификат жазылган бар. А бирок ошол териге жанагындай эшектин терисин кошуп алган компания. Бул боюнча биздин эч кандай тиешебиз жок. Бул боюнча биз прокуратура органдарына дагы бардыгына жооп бергенбиз. Бул боюнча ал биз жооп бербейбиз чындыгында. Урматтуу депутатка да кат жүзүндө берип койсоңуз ушул маалыматты. Кат жүзүндө берип коелу баарын тең кайра кайталап. Берсеңиз ушул маалыматты.